Ассаламу алейкум, туугандар жана достор, кандайсыздар? 2341 рубль Мосфилимская, 88 корпус 4. Биринчи заказ менен келдим. Саат 6:06 минута калды. Эртең мененки саат 6:06 минута. Бүгүн денге чыктым. Таң атпай чыгып алгам, 5:30 чыккан. Биринчи заказ сразу эле берди үйдүн жанынан. Народного ополчениядан Мосфилимскийге келдим. Бүгүн денди тартып берейин дедим. Дневной, күндүзгү жумуш кандай болот? Анткени мен постоянно эле ночь тартат экенмин, көбүнчөсү сурап калат. Күндүз кандай болот жумуш? Күндүз вообще болбойбу? Эмнеге күндүзгүгө чыкпайсың депчи. Ошого бүгүн күндүз күн тартып берейин деп чечтим, достор. Анан азыр могу Мосфилимскийге келип калдым, как раз силерге бир нерсе көрсөтүп кетейин деп атам. 88 корпус 4. Дом. Мосфилимская, 88 корпус 4. Могу сууларды каяктан заказ бересиң, кандай аласың деп сурап калат көбүнчөсү. Ультима, Яндекстин өзүнүн суусу. Мынакей Мосфилимская 88 корпус 4кө келсеңер, домдун бурчунда мондай магазин бар. Simple Wine. Мына Lounge 88. Именно ушул эшиктен киргенде эле, кирип барганда эле оң жакта Яндекстин сотрудниги отурат. Ушул жерде магазин ушундайча. Винотека деп турат. Короче, бул жерге бирок келип, бул магазин эмес, бул жерден келип эле сатып алып кеткидечи. Муну дагы заказ бериш керек, заранее эртерээк заказ берип коюп, жарым сааттан даярдап коет. Сайтына кирип заказ берип койсоңор. Если кимден ким бизнес тарифке же ушу премиальный тарифке жаңы чыгып аткан болсо, анан сууну кайдан алыш керек экенин билбей жаткан болсо, мынакей ушул жерден келип алсаңар болот. Бирок буга караганда 1000 рубльдан өйдө заказ берсеңер, үйүңөргө жеткизип берет. Ошол эле акчасы ошол эле болот. Доставка бекер 1000 рубльдан өйдө заказ берсеңер. Мен постоянно эле үйгө заказ берем. 5 упаковкадан. 5 упаковка 1350 рубль, 1400 рубль деп коюнчу, ошондой болот. 5 упаковка, 12 штуктан упаковкасында. Үйгө заказ берип койсоңор, саатын өзү каждый 3 саат сайын койсоңор болот. Эртең мененки 9-дан 12-ге чейин, 12-ден 3-кө чейин, 3-төн 6-га чейин, ошентипчи өзүңөр кайсы убакка силерге ыңгайлуу болот. Үйгө заказ берип койгон оңураак болот, анткени бияка келип, бияктан алып, багажыңарды толтуруп алып жүрбөйчү. Келгенден бир упаковка албайсыңар да. Үйгө заказ берсеңер, үйгө бекер эле жеткирип берет. Так что ошондой мен өткөндө бир жолу ошо заказ бере албай, выходной күндөрү доставка жок. Ошон үчүн заказ бере албай калып, бияка келип алган болчумун. До сих пор 4 упаковка алгам, 4 упаковка багажда жүрөт. Ошол достор, бүгүн күндүзгү сменаны тартып берем. Күндүз кандай болот жумуш? Азыр 6 болду, уже саат 6-дан кечки саат жапканга чейин. Чечерина. Здрасте, да. Здравствуйте. А можно музыку включить? Хотите подключиться? Нет, вашу хочу. Радио поставить? Монте-Карло, да. Достор, кимден ким комфорт плюсунда иштегендер, кимден ким кандайдыр бир себептер менен Яндекстен блокировкага кеткен болсо, 2 неделягабы, 6 айгабы, насапсемби, рейтинги түшүп кетиппи, же болбосо комфорт плюс тарифинде иштейт элем деп экзаменден өтө албай жүрөсүңөрбү, видео интервью тапшыра албай жүрөсүңөрбү, же болбосо детский тариф кошо албай жүрөсүңөрбү, иши кылса аккаунтка тиешелүү, блокировкага тиешелүү суроолоруңар болсо, кантип блокировкадан чыгабыз деп жатсаңар, алдыңарда көрүп турган номерге Бека деген бала жазып, чалып, кайрылсаңыздар 5 мүнөттүн ичинде силерге аккаунтка доступ ачып берет. Жана ошондой эле кимден ким бизнес тарифинде иштейсиңерби, тайный покупательденби, же рейтинг түшүп кетиппи, канча убакытка блокировкага кеткен болсоңор дагы силерге аккаунтуңарды 5 мүнөттүн ичинде ачып бергенге жардам берет достор. Чалып, жазып, кайрылып болгон суроолоруңарды берип, суроолоруңарга өзүңөр
маалымат алсаңар болот. Так достор, Бабушкинскийге келдим. 3600 рубльга. Таң атпай дарырдайып чечинип алганбы же кийинбей чыгып алганбы? Кеттик центр жака. Подар. Опять вы закрыли дверь, ну что такое? Мы же уже отъезжаем. Ну, пока еще нет. Давайте окошко откроем. Давай. Так. Одинцово келдим. Прям Внуковдун тушу. Лесной городокко. Ал жака жетпептирмин. 28 минута. 4489 рубль. Наличка 5000 рубль берди. Төшөнтөккө салалы. 3889 рубль менен завершать этилди, потому что бул платный менен берген бул заказдычы, бирок бесплатный менен эле келдим. Платный менен мындай круг болуп калат экен, бесплатный менен деле азыр пробка жок эртең мененчи. Төшөнтөккө салалы десем, төшөнтөктө дагы мындайдан 2-3 бар экен. Мындай ушундай наличка болот, чайлар болот. Ошолорду төшөнтөккө сала берем, тийбейм буга вообще. Бир күнү аябай бир акча керек болуп калганда эстеп кетип алып чыксаң, бир керектүү нерсеге жарап кетет да. Эртеңки как раз эртең балам туулган күнү 12 июль 2ге чыгып атат, Кудайым буйрса. Бат эле убакыт билинбей өтүп кетти, 2 жыл 2ге чыгып кетти балам уже. Ошого как раз керек деп койсом болот турчудай акча болуп калыптыр. Доброе утро. Это вы случайно не мне сказали там? Кого? Умака. Как? Умака. Күн ысып баштады достор. Уже 23 градус көрсөтүп атат машинада. Костюм чечели. Костюмду чечкенде галстук тагып коем. Эми слишком эле баягы дресс-кодду чечинип албайын депчи. Костюм кийгенде галстук чечип коем. Костюм кийип галстукта тагынып слишком эле кысылып кетем да. Жаңы эле Внуково жак менен кетсем деп атпадым беле. Минская шоссе именно в сторону города неме болуп калыптыр. Пробкачы. Ремонт дороги болуп. Анан Внуково жака келип, Макдональдс бар эмес, вкусная точка, ошол жака кирип, заодно завтрак да кылбай чыккам үйдөнчү. Аппетит жок. Анан азыр кичине аппетит ачылып, курсак ачканчып баштады. Кирип бир завтрак кылып алайын деп заказ берип, анан 2 окошкасы болот го, выдача заказов. Биринчисинен экинчисине өтүп күтүп тургула деп атпайбы? Экинчисине турсам, алыстымда машиналар келип, баягы кофе эле алышып, алар тез эле мени мынтип айланып өтүп атышкан да. Анан бир бизнес класс такси, орус экен. Мен айланып мынтип өтүп баратып, сүйлөнүп кетти жаныманчы. Сүйлөнүп, сөгүнүп кетти да. Как раз менин заказым келип калды. Алып алып, аркасынан чыгып, светофордо туруптур. Келип анан айтып атпаймынбы, чо, там мага айткан жоксуңбу деп. Бая мен вежливо эле. А то сразу эле келип сайылган болбойт да, эмне сүйлөнүп атасың, эмне сөгүнүп атасың депчи. Может, мага айткан жок, может, телефон менен сүйлөшүп кетип баратат. Анан аркасынан келип ошентсем, жок дейт. Все хорошо дедим, бирок аябай мындай. Эгер телефон менен сүйлөшүп кетип бараткан болсо, катуу сүйлөшүп кетип баратыптыр, а эгер мага айткан болсо, көбүнчө булар ушундай. Мындай сүйлөнө берет, токтотуп, давай түшчү машинадан сүйлөшөлү десең сүйлөшпөйт, багыртаң элечи, билет болушуңар керек. Катуу айда болуп кетип калат, же болбосо машинадан түшпөйт да. Эмне болсо да сабырдуу болгула. Булар менен ызылдашып, булар менен кырылып чашташып кереги жок достор. Ошо бир аз азыр завтрак кылганча заказ күтүп барам, берсе берди, бербесе центрде үстөй кетем.
две точки, да? Ага. Подъемная, потом большая. Да. Приливный переулок. Тоже пристегнете, да? Так, немеге келип калдым. Таганка жака. Ортодо бир по пути бир точкасына токтодук. 1 саат 13 минута болуп кетти. 7461 рубль. 300 рубльди жеп койду. 7153 рубль менен жапты. Как раз могул жерде станция турат, мына мондай станциялардан зарядтайм. Могул станция турбайбы? Мен зарядым. Бүгүн зарядтаган эмесмин, кечөөдө зарядтаган эмесмин. 33% эле калды. Дальше заказы күткөнчө ушул зарядкага сайып көрөйүнчү деп атам. Бул жактан вообще зарядтап көргөн эмесмин. Көрөбүз азыр кандай берет экенин. Иштейби вообще. Можете номер продиктовать, я вам чай закину за то, что вы ждали. 3 девятки. 711 86 39. Не обязательно мало. Ничего страшного. Спасибо. Так, достор, жана жерде зарядкада отурам. Жана клиенттер зарядка сайын деп алар түшүрүп, алар менен коштошуп, зарядка жаңы эле сайында отурсам, басып келип неме дейт. Номерим сурап, чай которуп коелу, жана точка по дороге бир по пути бир точкасынан токтодук да, ошол жакта бир 10 минуттай күткөм. Но ожидание иштеген, ожидание бул жактан таксометрден алган агачы. Жана за то, что ожидали, чай которуп коелу деп ойлогом, бир 500 000 сом которот экен десем, 5000 которуп коюптур достор. Ошого бир мактана кетейин дедим. Мынакей 5000 рубль. Артем дейт. Молодец кен вообще. Анан еще неме дейт. Булар бул жакка келгенден кийин, если что, дальше кетебиз деп аткан да. Анан бирөөсү бир жактан келаткан, жарым сааттан келем деп, анысы ладно, кетпей калдык деген болчу. А мен зарядка сайып турганымды көрүп, канча убакыт болсоңор, бир жарым сааттай болсоңор дальше кетебиз дейт. Жарым саат эмес, хоть 1 саат болом дедим. Смело чыга бергиле, кетебиз дальше деп. Так что ушундай удачный заказ болуп кетти. Азыр муну дальше без Яндекс алып кетем. Заряд алып атам бул жакта 44% болду. Жана 33% менен келген бул жака. 34 киловаттка түшүп калыптыр. Жаңы эле 46 киловатт берип аткан болчу. Ошол мына приложениясы. Таксометрден эле кадимкидей таксометрден заправка кыласыңар го, ошондой эле таксометрден заряд кылып, буга да 2 балл берет. Могул жери киловатты, азыр бул чото азайып калды. 15 киловатт болгон болчу, общий 25 киловатт алсаң 2 балл приоритет берет. Ошол походу заряд алып алдым, 5000 чай, плюс еще азыр без Яндекса мындай кетебиз. Мощный заказ. Пожалуйста. Извините, можно у вас будет купить воду? Ее просто тогда. Сколько? 10 штук нам просто надо, поэтому. 10. Да. Так, сейчас. Есть. Так, достор, бир упаковка суу берип койдум. Мен багажымда 3 упаковка суу бар болчу. Ошонун бирөөсүн берип койдум. 5000 рубль чай берди, бияка 5000 рубльга алып келдим Таганскийден немеге. Могул жери сплошной экен, эч ким эчтеке дебейт болду экен.
кайрылып көрсөм деп эле болду. Хованский кладбищеге алып келдим 45 минутада. Таза 5000 рубль. Бул клиент менен мен таза немем чыгып калды. Арендам. Андан мурун 7000 канча рубльга алып бардым эле. Так, азыр айтам. 7200 рубльга алып баргам андан мурун. Андан 5400 рубль калган комиссиядан кийин. 5000 рубль чай, 5000 рубль бияка алып келдим. 15400 рубль. Бир клиент менен арендам чыгып калды. Ишо машинам зарядта болду. Бир упаковка суу жөн эле берип койдум. Канча акча берейин дейт. Кереги жок дедим. Сен мага и так 5000 рубль чай которуп турсуң десем, разы болуп кетишти. Кайра обратно кереги жок, кайра обратно кетпейсиңерби десем, неме дейт. Бул жакта туугандар күтүп атыптыр кладбищедачы. Ошолор менен кетебиз. Рахмат дейт. Ладно дедим. Ушел. Давайте тогда высаживать человека. Давайте меня высаживайте и просто гоните по всем, на всех парах. Ой. Я же говорю, что время есть. Ну ты чё, блин? Остановите меня хоть где-то уже, пожалуйста. Я полечу. А вы бегите. Давай, удачи тебе. Напиши, пожалуйста, что ты добрался и успел, ладно? Другой ответ не принимается. Сейчас вот здесь направо пойдем. Сейчас подожди. А вам нормально туда поворачивать? Это правильная дорога? Да, как вам раз. тоже туда, да? Да. Вы застряли. А где метро-то? Я вообще теперь не понимаю, куда мне идти. Вот сюда. А, туда. Прямо, да? Прямо охотный ряд пойдет. Окей, все, Вань, пока. Удачи. И по возможности прям сильно поторопиться. Я могу на наш штрафы закинуть, если что. Пойдет так? Да. Я постараюсь. Я просто как-то опаздывал тоже в Яндексе, вызвал Зикр. И водитель там, говорит, 180 ехал по всей платке. Мы успели. Очень классно было. Но важнее доехать. Ничего себе. Что у меня навигатор показывал 40 минут еще ехать. Ну я же отключил локацию, чтобы, а то Яндекс же наш тоже смотрит. Спасибо огромное. Вам удобно будет, если я в приложении чаевые отправлю? Я прям вообще вовремя офигенно приехал. 3 девятки. 3 девятки? Да. 711 8639. Мирбек, да. Сбербанк, да? Сбер, Тинькофф, Бедрай. Ошентип Шереметьевага да учуп күйүп жетип келип калдым. 48 минута 5931 рубль. Платный дорога менен платный дорогага 580 рубль алды. Бирок мен платный дорогага төлөбөйм, билесиңер. Ага транспондер жасатып алгам. Анан эң кызыктуусу, достор, эмне болду дейсиңер? 11111 рубль. Чай которду. 11111 рубль. Атайын ушинтип которгон окшойт. Эмнеге буну которду? Потому что аэропортко кечигип атыптыр. Биз шаардан чыгып атканда неме деп көрсөткөн? Аэропортко биз 8ден 55 минут өткөндө жетесиңер деп время прибытия депчи көрсөткөн болчу. Биз 8ден 25 минут өткөндө кирип келдик. Менден суранды тиги, пожалуйста депчи, насколько можете газдан басып кой депчи. Немеге чыгып, СВХ тетиги Димитровкадан чыгып туруп эле тептим до конца. Билбейм канча, эми көп деле штраф келбейт го деген ойдомун. До конца тээп келдим. Ошо менен почти жарым саат эрте жеткириптирмин. 11111 рубль чай которуп туруп. Бүгүн чай менен эле арендамды, расходумду чыгарып коюптурмун. Чай менен эле. Жана 5000 рубль чай берди эле. Анан азыр болсо 11111 рубль. Жумуш, Кудайга шүгүр, мощно болду.
баягы ким эрте турса ырыскысын толук алат дейт го. Ошондой эле болот окшойт. Мындан кийин саат 5-те эле чыгат окшойм жумушка таң атпай. Баягы көп деле заказ кылган жокмун, болгону 7 заказ кылдым. Таксометрден уже неме иштептирмин. 19.400. Андан тышкары чайым 11.000ге 5.000 кошсоң 16.000 плюс еще жана 5.000 рубль мындай эле алып барбадым беле, Яндекси жок эле. Эсептегиле ошондо канча болуп кетти? 21.000, 40.000 иштептирмин уже. 41.000 почти. Кудайга шүгүр, сонун. Азыр бияктан эми Шариктен обратно чыксам, ошо менен вообще эле сонун болуп кетет экен. Мощно. Парковканы азыр келатып карасам, парковкада деле машина жок экен. Бияктан эрте эле чыгабыз го деген ойдомун, потому что азыр тем более время прилеттер келип аткан маал. Так что ушу менен бүтүрөм го дейм жумушту. Байкайбыз. Вот, то она вот что. А она же это. А у вас есть Type-C зарядка? Да. Господи, как его много. Театральная, да? Да, Метрополь. Ой, не жарко. Я бы не взял. Здравствуйте. 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 Сити, да? Все верно. Метрополдон Москва Ситиге келдим. Метропольго болсо Шариктен баргам, Москва Ситиге 2806 рубльга келдим. Подцепичка болуп кетти. Метропольго жетээрде эле сразу могу заказды берди. Шариктен болсо Метропольго канчага түштүм? 5238 рубльга. Шариктен түшүп Метропольго жетейин деп калган эле подцепичке бул заказды берди. Ошонун менен обновление болду. Обновление болду эле азыр. Короче, жумушту бүтүрдүм ушу менен. Кудайга шүгүр бүгүн. 25 деп коеюнчу, обновление болбой атат. 25.000 таксометрде иштедим. Плюс еще Шереметьевого заказ берип атпайбы? Ё-моё. Алып алдым. Шереметьево барып келейин эми. Кычайт карайм, мейли. Короче, ушундан кийин бүтүрөм. Если вы в сети заказов. Здравствуйте. Так, Шереметьево. Да. Терминал Б. Что, простите? Терминал Б. Да, правильно. Учуп күйүп Шереметьевого жетип келдим. 40 минута 5505 рубль. Үйгө кетейин десең ушинтип арт-артынан заказ берет. Заказы недоступны. Доступ к заказам в аккаунте прямого партнера приостановлено дейт. Неге? Мен лимитти иштеп салдым жана 2 миллион 400 миңде. Обычно ошону иштеп салганда ушинтип чыгып калчу эле. Самозанятый менен иштегенге уже по нашим данным
иштеп салып турмун да, прикиньте. 2 миллион 400 миңди иштеп коюп турмун. Болду, бүттү. Мирбектин сүйүүсү. Дальше билбейм кандай кылабыз. 2 миллион 400 миңди иштеп койдуң дейт уже. Так, ладно, муну потом разберемся. Кийинки видеода айтып берем, что там, кандай болду, эмне болду. Могул жакта уже бүттү. Итак эле үйгө кетейин деп аткам, мени үйгө кетирди. 29.685 рубль. Таксометр менен мындай 16.000 чай, 5.000 рубль с борта, 21.000. 21.000ге 29.000ди кошсоң 50.000 болобу. 51.685 рубль. Иштептирмин достор. Бүгүнкү жумуш ушу менен бүттү. Канча саат линияда жүрүп салдым? Общий 18 саат болуп кетти жүргөнүмө. Биринчи жолу ушунча көп жүрдүм. Короче, могу ойлондуруп койду мени. Мен ошондо эртең иштей албай каламбы? Ушул нерсени бир нерсе кылыш керек. Кийинки видеода айтып берем, эмне болду, кандай болду. Бүттү ушу менен. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин каналга катталыңыздар, обязательно каналга катталып коюңуздар, сураныч. Потом еще лайктан басып, комментарийден жазып койгула. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин